24 бөлүм. Өмүр жолундагы түшүм анын сыйлыгы. Ага өз колунан чыккан жемишинен бергиле. Иштери аны дарбаза алдында даңктасын. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 31 аят. Тепкич менен көтөрүлгөн жол ылдый жактан башталат деген заманбап макал машаякчылык жашоонун жолун аныктап турат. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн акыркы аятын, китепти аяктаган аятты окуган кезиңизде ушул макалды эстеп туруңуз. Менимче бул сөздөр биздин керемет каарманыбыздын жашоосун абдан жакшы сүрөттөп турат. Ал үчүн да жогору жакка көтөрүлүү ылдый жактан башталган. Кудайды сүйгөн сулуу аялдын жашоосу жана эмгектенүүлөрү накыл сөздөрдүн 24 бөлүмүндө жана өзгөчө жакын 22 аятта жазылган. Ал өзү көлөкөдө жашоону тандап, көлөкөдө бышкан жемиштен жеген. Ал үйүндө эле эмгектенүүдө кудуреттүү Кудайга, андан корккон аял катары эң жогорку урмат сыйды көрсөткөн. Ал үйүнүн сыртында дагы көп ишти аткарган. Бирок анын үйүнүн ичинде ал колун тийгизбеген же бүт аракетин жумшабаган бир да иш болгон эмес. Ал баарын кылган. Эми биз өзүнүн кызматын көпкө үндөбөстөн жана момундук менен кылгандардын сыйлыгын көрүп турабыз. Бийик чыккан үн жана бирдиктүүлүктө жаңырган мактоо ыры көрүнбөгөн кызматты тандап алган аялды тосуп алып жатат. Анын колунан чыккан жемиш. Жаш Лемуэл падышанын энеси өз сөзүн аяктап жатып, уулунун көзүнө тике карап, ага акыркы көрсөтмөнү берип жатат. Ага өз колунан чыккан жемишинен бергиле. Иштери аны дарбаза алдында даңктасын. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 31 аят. Өзүбүздүн кылган аракетибиз жана тарткан санаабыз үчүн биз да Кудайды сүйгөн керемет аялга окшоп сыйлык алууну күтөбүз. 31 аяттын сөздөрүн бир аз башкача окусак, анда ал мындайча болмок. Анын баардык жетишкендиктерин кабыл ал. Ага өзү татыктуу болгондун баарын бер. Ага өзү эмгектенип тапканынын баарын бер. Ага өзүнүн колунан чыккан жемишин, анын сүйүүсүнүн жана жашоодогу аракетинин түшүмүнөн бер. Ага өзү тапкан кирешенин баарын, ал жасаган буюмдарды, ал үйгө алып келген урмат сыйды, ал салымын кошкон никени, ал курган үйдү, ал калыптандырган үй бүлөнү, ал иштеп тапкан келечекти бер. Ага мунун баардыгын кайтарып бер. Мына, менин сулуу жана кымбаттуу курбум. Биз да ушул акыркы сөздөрдү угуу менен Кудайды сүйгөн керемет аялга анын сыйлыгын берүү жана мактоо ырларынын түшүмүн арноо үчүн чакырылганбыз. Жана бул албетте олуттуу чакырык. Бул Теңирдин көз карашындагы сулуу аялды көптөр айыпташат. Алар аны жек көрүшөт жана шылдыңдашат. Мен аны чычкан, отоо чөп жана үйдө отурган жөнөкөй аял, үңкүрдө жашаган аял, керек болсо көң деп да аташканын уккам. Кээ бирөөлөр болсо, карагылачы кандай талант. Мындай талантты үйдө отуруп алып короткон болбойт. Бул уят. Элестетип көргүлөчү. Ал мындай жөндөмдүүлүктөрү менен бул дүйнөгө кызмат кылса, канчалык бийик көтөрүлмөк. Байкуш, өз күчүңдү бекер эле коротуп жатасың го, дешет. Мындай ойлорду Теңирден алыс жүргөндөр гана ойлошот. Бир студент жазгандай: бул аят байыркы келишимдеги аялдын үлүшүнүн эң сонун сүрөттөлүшү. Мында анын үйдүн ичиндеги жубай катары, эне катары жана мырзайым катары милдеттери жазылган. Мында биз үй бүлөдөгү бакыт анын эмгегинде жана алдын ала көрө билгендигинде экен деген тыяныкка келебиз. Ал үйүнүн ханышасы. Теңир накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялга боор ооруп аюуга эмес, аны мактоого, аны менен суктанууга жана анын изи менен басууга чакырып жатат. Себеби ал сизди да ушундай аял болууңузду каалайт.
Теңирди урматтаган аял кандай сонун мактоо сөздөргө татыктуу экенин билиңиз. Дарбаза алдында даңкталган. Накыл сөздөр ага өз колунан чыккан жемишинен бергиле. Иштери аны дарбаза алдында даңктасын, деп жар салып жатат. Бул сөздөр мурда айтылган сөздөрдүн кызыктуу кайталанышы. Эсиңиздеби? Бул керемет аялдын күйөөсү дарбаза алдындагы мыйзам орнотуучу жана башкаруучу кызматын алып барчу. Эми болсо анын жубайы да дарбаза алдында урматталып жатат. Адамдар ал жөнүндө коомдук жерлерде сөз кылып жатышат. Алар анын эмгегине, анын колунан чыккан буюмдарга суктанышып, аны мактап жатышат. Жогорку кызматтагы адамдардын, эл башкаруучулардын, маанилүү чогулуштарда отурган адамдардын оозунан мактоо сөздөрүн угуу, алардын урматтоосуна ээ болуу канчалык сонун. Биз анын керт башын салып койгон эмгегин, анын маанисиз көрүнгөн сыяктуу аракетин көрүп жатабыз. Бирок муну менен бирге анын кылганы эл алдында кабыл алынып жана даңкталып жатканын да көрүп турабыз. Анын күйөөсү сыяктуу эле ал да эң мыкты репутация жана коомдогу жогорку даража менен ырахаттанып жатат. Анын иш-аракети үйүнүн дубалдарынын ичинде жүрүп жатканына карабастан, коомго маанилүү болгон анын жетишкендиктери бир заматта дарбаза алдында талкууга алынып турган. Бир кызматчы мындай деп таң калган. Бул аял өзүнүн жардам берүүчү ролун аткарып жатканы эч кимге байкалбайт. Бирок эгерде имараттын тирөөч устундарын алып таштаса, эмне болоорун элестетип көрсөңүз. Ооба, 31-бөлүмдөгү аялдын күйөөсүнүн жашоосуна, балдарынын жашоосуна, үйүндөгүлөрүнүн жана коомдун жашоосуна кошкон салымы зор. Бул салым маанилүү жана ар кандай мактоо сөздөргө татыктуу. Ал эми Лемуэл падышанын энеси бул аялды өзүнүн эмгеги даңктап жатканын айтып жатат. Бардык үндөр басылып калса да, эч кимдин оозунан мактоо сөздөрү чыкпаса да, Кудайдын көз карашындагы бул сулуу аял баары бир ыраазычылыкка жана урматтоого ээ болмок. Анын колунан чыккан эмгеги жана эмгегинин жемиштери үн чыгарып аны даңкташмак. Биздин поэма ага өз колунан чыккан жемишинен бергиле, иштери аны дарбаза алдында даңктасын, деп жар салып жатат. Сулуулукка чакыруу. О, бул кандай зор кубаныч, кандай сонун мактоолордун түшүмү. Теңирдин көз алдындагы ушунчалык сонун аялды бардыгы мактап жатышат. Балдары ага мактоо ырын ырдап жатышат. Анын күйөөсү үнүн бийик чыгарып, мактоо сөздөрүн улантып жатат. Анын үнү дарбаза алдында тургандардын биринин үнү. Теңирдин үнү да мактоо сөздөрүндө жаңырып жатат. Анын сыйлыгы бул аны терең урматтоосу. Башка адамдар да аны мактап жатышат. Керек болсо, анын иштери да үн салып аны мактап жатышат. Мен да Элизабет Джордж накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү биздин курбубузду өзүмдүн китебимдин ар бир бетинде мактайм. Бизге угулбаган бир гана үн бар. Ал үн аялдын өзүнүкү. Ал сени өз оозуң эмес, башка бирөөнүн оозу мактасын деген макалда айтылгандай, ал өзүн акылдуу алып жүрөт. Накыл сөздөр китеби 27-бөлүм 2-аят. Дагы бир үн бар. Мен Кудайды сүйгөн бул керемет аялды мактаган дагы бир үндү уккум келет. Бул сиздин үнүңүз. Мен сиздин кубаттооңузга жана сиздин мактоо сөздөрүңүзгө өзгөчө кызыктармын. Анткени накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аялдын жакшылыктарынын укмуштуудай байлыгы биздин азыркы маданиятыбызда анча бааланбайт. Биз жашап жаткан дүйнөдөгү биздин душманыбыз шайтан жана өтүп кетчү бул дүйнө Кудайды сүйгөн аялдын сулуулугун кол жеткис, маанисиз жана керексиз кылып сүрөттөйт. Алар канчалык жаңылышып жатышат. Накыл сөздөрдөгү бул аят
Теңирдин кымбат баалуу курбусу жана окуучусу, ал чындыгында анын көз алдында абдан сулуу. Ошондуктан сизди аны мактоого чакырам. Сиздин мактоо сөздөрүңүз Кудайды сүйгөн, андан корккон аялдын сулуулугунун кереметин түшүнүп жатканыңызды күбөлөндүрөт. Жана сиздин колуңуздан келген эң жогорку мактоо сөздөрү бул сиздин анын изи менен жүрүүңүз. Ошондо менин сүйүктүү курбум, сиздин туура жолдо бара жатканыңызды жана Теңирдин көз карашындагы сулуу аялга айланып бара жатканыңызды билип, менин жүрөгүм кубанат. Азыр эми башыңызды ийип, Теңирди анын керемет кызы үчүн даңктап сыйынууну каалайсызбы? Ал бизге Теңирден берилген эң улуу белек экендиги шексиз. Ал бул жерде, ал биз менен ар дайым накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндө. Ал сиздин келечегиңиз айкын болбой турган кезде, пландарыңыз бузулуп жаткан мезгилде, сизге дем берүү үчүн, насаатын айтуу жана кубаттоо үчүн дайыма сиздин жаныңызда. Кудайды урматтаган такыба аял менен улам жаңыдан жолуккан сайын сиздин аң сезимиңиз жаңыланат. Жаңы күчкө толосуз жана сиздин Теңирге болгон сүйүүңүз да жаңыланат. Ал сиздин Теңирдин эркин момундук менен кабыл алуу чечимиңизди колдоп берет. Бул жолугушуу сизди жана сиздин жашооңузду сөзсүз эң сонун кылат.